Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, финансы министри Алмаз Бакетаевдин 2022 жылдын 17-18 февралында Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Лейлек районунда болду. Алгаш чек арага чектеш турган Достук айылындагы Кайра алюминий иштетүүчү ишканасы менен таанышты. Ал ишкананын кеңейтүү, жумушчулардын санын көбөйтүү маселелери талкууланып, тапшырмалар берилди. Министрлерге Баткен облусунун аймагындагы мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып, курулушу бүтпөй калган жана долбоору даяр объектилер боюнча маалымат берилди. Мындан улам Лейлек районундагы Булакбашы орто мектебинен кабар алды. Билим берүү уясына жалпы окуучулардын саны 300дөн ашат. Алар 3 мөөнөт менен билим алышат. Учурда мектеп авариялык абалда. Мындан улам быйылкы жылы заманбап мектеп курулуп калса деп жергиликтүүлөр үмүт артып турушат. Азыркы учурда бардыгы билим алууда. Бирок ушу кырдаалга байланыштуу абалы зор, аварийный состоянияда турат. Дагы неме демекмин, ушу бизге жакындан жардам керек болуп атат да, азыркы эң кырдаалда. Себеби биз мына исмендерде балдарды иш чара уюштурганга, кандай бир неме пайдаланып өткөнгө шартыбыз жок. Спорт залдан кыйналып атабыз, актив залдардан кыйналып атабыз, тамак ашка ысык тамак бергенге кыйналып атабыз. Мында карап турсаңыздар, чындап эле бизде кыйынчылык көп. Жумушчу топ мындан ары Исфана шаарындагы Тыканбай Жороев атындагы 9 жылдык мектебинин абалы менен таанышты. Билим алууга шарты жок имарат учурда эскилиги жетип, авариялык абалда. Спорт залы жок, кышында окуучулар дене тарбия сабагын өтпөйт. Ал эми ашканада шарт жок, окуучулардын тамак ашы да жакшы эместигин мугалимдер айтышууда. Эми түзүү, башка болуу, ПСДге жардам беребиз. ПСДге жардам беребиз. Мүмкіншілік қарайыз, ушу жылдың экинчи бөлүгүндө баштайбыз көрөлү. Но бирок ПСДны бүтүрөбүз. Мындай. Хотя бы ушундай биринчи шарт болуп, уже адамдардын аз болсо дагы үмүт болот да. Өзүңүздөр көргөндөй, мектепте жалпы 127 окуучу окушат, 2 сменада, мектебибиз 9 жылдык. Биз бул мектеп боюнча бир канча ошол жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, бир канча жылдан бери кайрылууларды жасап атабыз. Эми ошо кайрылууларыбыз ишке ашып калса деген ниеттебиз. Эскерте кетсек, капиталдык курулуш иштери башталып бүтпөй калган объектилердин жалпы саны облус боюнча 14 түзөт. Алардын ичинен 9 мектеп, 14 балдар бакчасы, 1 медициналык мекеме бар. Бактыгүл Мираделова, Нурзат Кабылжан кызы, Куштар Абдикар уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.